Сооротуучу Кудай. 10 март. Кудайга үнүбүз жетип, сыйынууларыбыз угулушун дайыма каалайбыз. Ал үчүн биз сыйынганда жазууда калтырып кеткен Кудайдын убадаларын колдонуп сыйынсак болот. Руханий дүйнөдө өтө чоң күчү бар дагы бир курал. Бул Ыйсанын ысымы. Ыйсанын ысымынан сыйынуу абдан чоң күчкө ээ. Ыйса өзү бизди ушундай сыйынганга чакырат. Кудай Атанын алдында сыйынганда биз үчүн айкаш-чыгашта курман болгон Ыйса Машаяктын ысымын колдонуп сыйынсаң, руханий дүйнөдө баардык тоскоолдуктарды жарып өтүп, Кудай Атанын алдына барат. Бул ысым Кудай Атанын жүрөгүнүн ачкычы. Кудай менен адамдардын ортосундагы күнөө тоскоолдугун талкалаган Ыйса Машаяк. Ал айткан: "Атамдан менин ысмымдын урматына эмне сурасаңар да, ал берет." Буга чейин кандай сыйынуу менен сыйынып келсең дагы, бүгүнкү күндөн тартып Ыйсанын ысмынан сыйын.